Саламатсыңарбы, урматтуу 11-класстын окуучулары. Кыргыз адабият сабагынан Каныбек романы боюнча бүгүн силер менен сөз кылабыз. Буга чейинки сабакта силер Касымалы Жантөшевдин өмүрү жана чыгармачылыгы боюнча тааныштыңар. Демек, бүгүн анын эң көлөмдүү чыгармасы Каныбек романы жөнүндө сөз кылабыз. Сабагыбыздын максаты Каныбек романынын жалпы мазмуну менен таанышабыз, чыгарманын идеясын талдайбыз, каармандарга анализ берүүгө үйрөнөбүз, алардын мыкты сапаттарын өзүбүзгө алабыз. Алгач балдар, роман деген жанрды кандай экендигин аныктап алалы биз. Демек, роман эпикалык текке кирүүчү, турмушту жайбаракат сүрөттөөгө алган, көлөмдүү, каармандары арбын, композициялык түзүлүшү жана сюжети көп пландуу чыгарма. Роман бул эпикалык текке кирген эң чоң көлөмдүү чыгармалардын бири. Мында окуялар аябай көп болот, каармандар көп болот. Ошол бир каармандын образын ачып берүү үчүн экинчи даражадагы эпизоддук каармандар колдонулат. Сүрөттөгөн мезгили, доору өтө кенен болушу мүмкүн. Демек, бул композициясы дагы татаал, көп пландуу болушу мүмкүн экен. Романдын түрлөрү. Ойлоп көргүлө, романдын кандай түрлөрү болушу мүмкүн. Жанрдык түрлөрү боюнча, демек, романдын төмөнкүдөй түрлөрү бар балдар. Тарыхый роман. Буга мисал Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романы. Бул тарыхый окуялардын негизинде жазылган чыгарма, романдар. Социалдык турмуштук роман. Демек, бул бүгүн биз өтө турган Каныбек романы балдар. Бул дегени элдин ушул социалдык турмушун сүрөттөөгө алган романдар. Психологиялык роман. Бул адамдардын ошол психологиялык өзгөчөлүгүн, адамдардын ой жүгүртүүсүн, ошол турмуштук жагдайларда өзүнүн канчалык деңгээлде өзгөргөндүгүн, адамдын психикасынын өтө татаалдыгын сүрөттөгөн романдар. Узакбай Абдыкайымовдун Майдан деген романын мисалга алсак болот. Ал эми автобиографиялык деген романга бул өмүр таржымалды сүрөттөгөн романдар. Мукайлабаевдин Узак жол романы. Бул балдар кыргыз адабиятындагы эң мыкты деген чыгармалардан болуп саналат. Убактыңар болгондо сөзсүз бул чыгармаларды окуп койгула. Каныбек романы. Демек, силер көрүп турган мына ушул китеп Каныбек романы. Бул роман биринчи китеби 1939-жылы чыккан, экинчи китеби 41-жылы, үчүнчү китеби 1958-жылы жарыкка чыккан. Демек, бул ошол эң биринчи басмадан чыккан нускалары. Роман эмне жөнүндө экендигин кунткой угуп тургула балдар. Демек, Каныбек романында кыргыз элинин 19-кылымдын акыркы жылдарынан тартып, Октябрь революциясынын жеңишинен кийин Кыргызстанда граждандык согуш аяктаганга чейинки башынан өткөргөн коомдук саясий, социалдык экономикалык турмушту, таптык карама-каршылыктарды жана күрөштөрдү, ошону менен катар кыргыз элинин каада салтын кеңири планда чагылдырып берген бирден бир социалдык роман. Демек, балдар, муну силерге жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берсем, бул чыгарма ошол Октябрь революциясы орногонго чейинки 19-кылымдын эң акыркы жылдарындагы кыргыз элинин турмушу сүрөттөлөт да. Бул жерде ага чейинки тап күрөшүү болгон, балдар. Феодалдык коомдо эзүүчү тап жана эзилүүчү тап, байманаптар менен кедей кембагалдардын ортосундагы карама-каршылык, кагылыш сүрөттөлөт. Ошондой эле граждандык согуш, Октябрь революциясы орногондон кийин деле жанагы басмачылар менен кызылдардын ортосундагы согуш бул сүрөттөлөт. Адамдардын коомдук саясий көз караштары чагылдырылат. Анан негизгиси ошол элибиздин каада салты, үрп адаты өтө кеңири планда чагылдырып берилген. Романда негизинен бир канча идеялар көтөрүлгөн, балдар. Бул чыгарманы биз көп пландуу дедик, ошого карата
бир нече идеялар бар. Алардын ичинен эң негизгиси бул элдин эркиндик, теңдик үчүн болгон күрөшү балдар. Мында мен жана айтып өттүм, феодалдык коомдогу теңсиздикке каршы күрөш Каныбектин образына тиешелүү мүмкүн болгон эволюциялык өнүгүштө сүрөттөлөт. Башкача айтканда, ошол Каныбек өзү бул жөнөкөй эле бир кулдун баласы болот да. Бай манаптын датканын колунда өмүр бою малай болуп иштеген адамдын баласы. Бул демек малайдын, кулдун баласы да кул болуш керек деген түшүнүктү жашашкан да ошол мезгилде. Каныбек ушул нерсени баягы бул рамкадан чыгып кеткен да. Ал өзүнүн ким экендигин, өзүнүн эмнелерге укугу бар экендигин, бул деле адам катары жашоого, ошол бай манаттардай жашоого укугу бар экендигин акырын түшүнүп жетет дагы. Бул мындай эволюциялык жактан өсүп жетилет да. Күрөшкө чыгат, жеңилет, кайра дагы күрөшкө чыгат. Ошентип чоңоюп отуруп, аягында ошол бул күрөш жеңүү менен аяктайт. Элдин эркиндик үчүн болгон күрөшүн сүрөттөө романдагы эң негизги идеялардын бири болот. Бул Каныбектин образы менен толук иштелип чыккан, максатына жеткен. Ошондой эле экинчи негизги идея бул достук идеясы балдар. Достук бардык эле улуттардын адабиятында эң сонун сүрөттөлөт. Ошол эле нерсе кыргыз элинде дагы достук эзелден эле сакталып келе жаткандыгын айтат да. Бул кайсы каармандардын мисалында берилет. Бул Каныбек менен Алымдын достугу өтө жогорку чекте сүрөттөлөт. Каныбектин башка каарман Алым деген досу бар, бул кыргыз. Ошо кичинекейинен чогуу өскөн. Ошондой эле Самсахун деген уйгур улутундагы досу, санаалашы, тилектеши да. Себеби ал деле Зумнахун деген байдын колунда малай болуп иштеген адам. Муслимахун менен Анархан Каныбек дарыяхандардын Каныбекти чыгарып алууга жардамдашкан уйгур жигити Личан, дарыгер Чал, акырында Сибир түрмөсүндөгү орус досторунун иштери менен бул идея ишенимдүү сүрөттөлгөн. Демек, бул жерде балдар бир эле улуттун достугу эмес, бир нече улуттун достугу дагы сүрөттөлөт да. Айттым го мына. Самсахун уйгур болсо, Муслимахун өзбек. Ошондой эле уйгур жигити Личан, дарыгер Чал, ошондой эле Сибирдеги орус достору, мунун бардыгы адам баласындагы ошол достуктун бийик экендиги, достук ар дайым жакшылыктарга алып келери сүрөттөгөн. Ошондой эле дагы бир идея таза, гумандуу сүйүүнү даңаз алуу. Бул демек балдар ошол чыгарманын башкы каарманы Каныбек менен Анархандын ортосундагы чыныгы, таза сүйүүнү күбөлөп турат. Каныбек биринчи жолу Бегимай деген кызга үйлөнөт, бирок анын Каныбектин турмушу аябай татаал, тайкы болот да. Тайкы дегенибизде дайыма ийгиликке жеткенде анын артынан баягы байманаттар кууп келет дагы. Ошол кыйынчылыкка туш болот, бир нече жолу камалып чыгат. Ошондой учурлардын бирине Бегимай менен туш келип калат. Бегимай экөө ажырап кетет. Кийинчерээк ал Анархан менен баш кошуп өмүр бою ушул Анарханды сүйүп, ошол менен жашайт. Каныбек романдагы каармандар, Каныбек бул башкы каарман, ал кембагал, ал кулдун баласы дедим. Шордуу болгонуна карабастан адамгерчиликти биринчи орунга койгон, бийик адамдык сапатты алып жүргөн инсан катары сүрөттөлөт да балдар. Ал күрөшүүчү, ал коркпойт, ал эч нерседен коркпойт. Жада калса ошол өлүмгө да тик карап, эркиндик үчүн, өзүнүн эрки үчүн элдин таламын талашкан бир баатыр сыяктуу сүрөттөлгөн. Ошондой эле чыныгы сүйүүнү даңазалаган комузчу, ырчы, обончу, кыскасында айтканда мындай төгөрөгү төп келишкен өтө бир бардык тарабынан оң каарман деп автор муну сүрөттөгөн. Каныбектин атасы сансыз, апасы Ажар, карып кошунасы, ал эми Анархан Каныбектин аялы. Апасы дагы, атасы дагы Айдарбек деген датканын колунда малайлык кылат. Ошондой эле балдар, бул чыгармада оң каармандар менен кошо силер сүрөттө көрүп турган терс каармандар дагы бар да. Бул каармандар
ошол чыгармадагы элди эзген, карапайым калкка таш боор мамиле кылган, мансапты гана ойлогон, өзүнүн кызыкчылыгын гана ойлогон, ошол өзүнүн кызыкчылыгы үчүн бардык нерсеге даяр инсандардын да образын берген. Булар Түлкүбек Датка, Айдарбек Датка, Зуннахун, Уйгурдун Уйгур, өзү улуту Уйгур, Кашкардын беги. Мына ошондой эле анын апасы Супахан, бул дагы аябай бир ушундай таш боор, мындай мыкаачы аял катары сүрөттөлөт. Сооронбай Болуш, Карабек, Качыке бийликтүүлөрү мына ушул сыяктуу. Ошондой эле анын Түн Катар деген молдо бар. Ушул инсандар өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн дин дидагын пайдаланып, элдин караңгылыгынан пайдаланып, өздөрүнүн мүдөөсүн ишке ашырыш үчүн ошол кандай гана жол болбосун ошонун баарына барат да. Булар үчүн карапайым калктын кызыкчылыгы эч кандай мындай түккө арзыбас нерсе. Алар өздөрү жыргаса болду, өздөрү жыргап жашаса болду. Башка бирөөлөрдүн эсебинен жөнөкөй элди ойлогон мындай инсандар эмес. Башкача айтканда булар эзүүчү таптын өкүлдөрү. Демек, билип алабыз, Касымалы Жантөшевдин чоң таланттуу прозаик экендиги Каныбек романында ачык даана көрүндү балдар. Автор бул романдын үстүндө 20 жылга жакын убакыт иштеди. Элестеткиле, 20 жылдан ашык ушул романды кайрадан оңдоп түзөп иштегендигине. Ошо биринчи китеп 39-жылы басмадан чыкса, акыркысы 58-жылы жарык көрдү. Роман өз ичине өтө кенен масштабты камтыйт. 19-кылымдын аягынан баштап, экинчи жарымынан тартып 20-кылымдын 20-жылдардын аягына чейинки мезгилди өз ичине алат. Ошондой эле чыгарманын дагы бир баалуулугун арттырган өзгөчөлүгү балдар, чыгармада элибиздин макал лакаттары, учкул сөздөрүн өтө жазуучу көп колдонгон. Бул дегени ошол Касымалы Жантөшевдүн өзүнүн фольклордук билими бай экендиги, элдик оозеки чыгармачылыкты өтө кенен жакшы билгендигинен кабар берет. Анда балдар тапшырмалыгы окуу китебиңерден 20-32 беттериндеги берилген үзүндүнү окуп чыгасыңар. Түшүнүгүңөрдү оозеки аудио SMS аркылуу жөнөтөсүңөр. Силердин бул аудио сообщениеңерде SMS-иңерде төмөнкү суроолорго жооп болуш керек. Каныбектин бала чагындагы образын кандай элестеттиң? Каныбектин келечеги кандай болот деп ойлойсуңар? Мүнөзү, кызыгуусу, улууларга мамилеси кандай болушу мүмкүн? Бул беттердеги балдар өзүндүн окуп чыгып, ошол эки эле суроого жооп берип койбостон, толук ошол жердеги окуганыңарды, түшүнгөнүңөрдү аудио форматта Инабат Абдрахмановнага жөнөтөсүңөр. Сабагыбыз бүттү, соңуна саламатта калгыла.